Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана мен Айжамал. Кийинки 20 мүнөттүн ичинде жаңылыктар менен бөлүшүп жетишкенге аракет кылам. Ал эми кийинки видеодо Бишкекте өткөн кызыктуу маараке, иш-чаралар жөнүндө айтып беребиз. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Ассоль аттуу фонду бир ай бою жана 2021 аягына чейин 300дөн ашуун маданий иш-чараларды өткөзөт. Мунун бардыгы Кыргызстан маданияттын өлкөсү деген ураан менен өтүп жатканы өтө маанилүү. Бүгүн биз таланттуу сүрөтчү Саңгул Байгазиевдин көргөзмөсүнүн ачылышы өткөн Терракота кафесиндебиз. Бул музыкалык сүрөттөр. Алардын ар биринде QR коду бар. Сиз аны телефонуңузга көрсөтсөңүз, YouTube каналдагы музыка угулат. С канала YouTube. Очень важно, что сүрөтчүнүн урпактарына калтырган алтын мурасы бүгүнкү күндө кеңири жайылтылышы абдан маанилүү. Анын жакшынакай кыздары ушул жекшемби күнү эртең менен биз менен олтурушат. Ал эми аптанын туу чокусу биз алган эмоциялар. Караңызчы, бул жерде канча интеллигенция, канча жаш муун замандаштар жүрүшөт. Менин максатым визуалдык, чыгармачыл, театрлаштырылган, музыкалык, классикалык искусствого болгон сүйүүнү жайылтуу. Мунун бардыгы Кыргызстан маданият өлкөсү деген ураандын астында өтүп жатат. Творческому, театральному, музыкальному, классическому, к искусству оперы. Все это проходит под девизом и под объявленным слоганом «Кыргызстан – страна культуры и знаний». Это удивительные, самобытные киргизские. Бул укмуштуудай оригиналдуу дүйнөлүк деңгээлдеги кыргыз сүрөтчүсү. Анын сүрөттөрүндө глобалдык мааниси бар. Имеет глобальный такой мировой смысл. Ушундай күндөр тарыхка киришет. Ал эми азыр Бишкек шаарынын тарыхы аттуу Эрик Абдыкалыковдун проектисинин үзүндү менен бөлүшөбүз. I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. Салам, менин атым Руслан. Жана мен Бишкек шаарын жакшы көрөм. Жашоомдо бир тандоо болгон эле. Ушул жерде калуу же башка шаарга көчүп кетүү. Бишкек шаарын тандоону туура көрдүм. Анткени мен аны шайкештиги, маанайы, эски жана жаңы архитектурасы, көчөлөрү, эли үчүн жакшы көрөм. Ал эми азыр мени менен сейилдип келүүнү сунуштайм. Мы с вами на улице Токтогула, через которую мы прогуляемся в центр города. 2 жыл мурун бул тротуар чоңойгон. Бул жерде шайтан араба жолу салынды. Шаарыбыз дагы өнүгөт деп үмүттөнөм. Жашоо мүмкүнчүлүгүн өркүндөтө берели. Акыркы жылдары көчө аябай өзгөрдү. Бул аймактын өзгөчө стилин жараткан имараттар, жаңы заманбап көрүнүштөр көп курулду.
Биз борборубуздун башкы көчөсүндөбүз. Эң кызыктуусу, көчөнүн аталышы 6 жолу өзгөрүлүптүр. Целых 6 раз менялось название улицы. Биринчи аты Купеческая. Анткени ошол көчөдө ошол кездеги эң бай соодагерлер жашашкан. Экинчи аты Гражданская. Андан кийин Сталиндин аты менен аталган. Анан да Ленин проспектиси деп аталып калган. Эми биз үчүн кадимкидей аталышы Чуй проспектиси. У нас название проспект Чуй. Бул жерде Алатоо кинотеатрынын жанында Кыргызстандын борбору менен башка калктуу конуштарын жана бүткүл дүйнөнү байланыштырган жолдордун башталгычы болгон 0 километри курулган. Белгинин жайгашкан жери кокусунан эмес. Анткени бул жерде шаардык почтамттын эски имараты жайгашкан. Адатта ал шаардын башталышы деп аталат. Ошондой эле ал жерде шаардыктардын эс алуусу үчүн сүйүктүү жай бар. 1952 жылы Албан архитектору курган газдуу суу павильону. Борборунда ал кыздын скульптурасы менен кооздолгон жана анын үстүндө мөмөсү бар тамак бар. Скульптор жана СССРдин эл сүрөтчүсү Ольга Мануйлова Мюнхендеги жеке сүрөт студиясында окуган. Немис студенттери аны Мадмуазель Самарканд деп аташкан. 1890 жылы агрардык мектептин кыргыз студенттери Россиядан Бишкекке келген ботаниктин жетекчилиги астында бир эмен көчөттөрүн отургузушкан. Ага рахмат. Азыр биздин кооз паркыбыз бар. Бул жерде 100 метр алыстыкта биринчи Пешковский таякчысынын курман болгон 43 аскеринин жалпы мүрзөсүнүн ордунда Кызыл гвардиячыларга арналган мемориал тургузулган. Атактуу тапанчанын кызыктуу тарыхы. 1914 жылы шаардын эл тарабынан шайланган башчысы көз жумган мэр Илья Федорович. Анын көрүстөнүнө Санкт-Петербургда атайын ыргытылган 4 коло замбирек орнотулган. Отлитых в Санкт-Петербурге. 1918 жылы Совет бийлиги орногондон кийин большевиктер замбиректерин сууруп чыгып, ушул жерге эмен паркына орнотушкан. Гапар Атиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейи Кыргызстандын башкы көркөм казынасы. Музей 1935 жылы 1 январда ачылып, 1945 жылга чейин сүрөт галереясы деп аталган. СССРдин эл сүрөтчүсү Семен Чирков уюштуруучу болгон жана музей мурунку Ыйык Николай чиркөөсүнүн имаратында эмен паркында жайгашкандыгын билгендер аз. Бүгүнкү күндө музейдин коллекциясында 18 миңден ашуун буюмдар бар. Коллекцияга сүрөт, графика, скульптура жана көркөм кол өнөрчүлүктүн чыгармалары кирет. 70 жылдардын ортосунда француз сүрөтчүсү Надежда Лиге Совет мамлекетине Луврдын мастерскойлорунда жасалган дүйнөлүк скульптуранын шедеврлеринин факсимилдик көчүрмөсүн музейге белек кылган. Музейдин алтын фондусу кыргыз сүрөт искусствосунун классиктеринин эмгеги. Анын ичинде Сабырбек Акылбеков, Ласло Мисарош, Тургунбай Садыков, Теодор Герцен, Аман Асанкулов жана башка ар кандай муундагы жана көркөм стилдеги сүрөтчүлөр. Бүгүн музей борбор калаанын жашоочуларынын жана конокторунун эң сүйүктүү жана популярдуу жайларынын бири бойдон калууда. Бул жерде сиз бош убактыңызды өтө тынч жана чыгармачыл маанайда өткөрө аласыз. Тарыхты кантип жаратыш керек, аны жазыш керек. Бул тууралуу кийинки видеодо кененирээк. Бул жоголгон окуялардын китепканасы. Сфинкс менен Стоухендждин чыныгы келип чыгышын таба турган жер. Александрия китепканасында өрт чыкканда жоголгон текст. Эйнштейн эч качан жазууну ойлобогон улуу идеялардын бардыгы. Сиз эстей албаган кечээки түш. Ата-бабаларыңыздын биринчи сөздөрү, алардын акыркы сөздөрү. Бул дүйнөдөгү эң тез өсүп келе жаткан китепкана. Кийинки жылы жыйнак 25 тил менен толукталып, аны эч ким эч качан уга албай калат. Байланышы жок 50 000 көз караш. Укмуштууда секирүү жөнүндө күбөнүн айтуулары. Баары окубай, укпай көрбөй калат. Бирок мына бул окуялар корпусунун архиви. Конгресстин китепканасында анда жазылган бардык окуялар корпусу кийинки урпактар үчүн сакталат. Бул жерде сиздин ата-энеңизди, алардын ата-энесин, кошунаңызды, балдарыңызды жазып койсоңуз, анда алардын окуялары жашай беришет.
Анна Фрэнк күндөлүк жазбасачы? Мартин Лютер Кингтин акыркы сөзүн эч ким укпай калса эмне болот эле? Эгерде камера 1 айга конгондо иштебей калсачы? Ыраазычылык күнү үй бүлөнүн эң кичүүсү улуусу менен маектешсе эмне болот эле? Анын бир гана ою балдарга аларды канчалык жакшы көрөрүн айтып берип эле. Же 14 февралда сүйүктүүңүзгө буга чейин бербеген 1-2 суроону берсеңиз кандай болот? Мунун бардыгы трагедиялардын, цивилизациянын өнүгүшүнүн, баатырдык жеңиштердин, тарыхыбыздын учурларын, биздин жашообузду түзөт. Бул ошондой эле өткөн жана биз үчүн кымбат адамдардан үн угууга мүмкүнчүлүк. Нью-Йорктогу борбордук станцияны курган архитекторду биз билебиз. Бирок темир мамыларды ким жасаган? Кыш кыноочу ким болгон? Полду ким шыпырган? Поезддерди ким айдаган? Мурда эскерилбегендердин жашоосун белгилейбиз. Ошондуктан мунун баарын азыр жазып, тарыхты сиз түзө аласыз. Тарыхты жараткын келсе, бүгүн башташ керек. Ал эми кийинки видеодо тарыхты жаратуучу бир инсан менен Атай Самыйбек маек курду. Арыбаңыздар достор, урматтуу замандаштарым, сиздер менен Билимнет шоу телебирси жана мен Шаарман Атай Самыйбек. Бүгүн биздин коногубузда Кыргызстандын алтыны, таланты болгон аябай сонун акын, ырчы, комузчу, ошол ысык көлдөй килтейген чоң бир талантка ээ болгон, эбегейсиз бир талантка ээ болгон жана ошол токтогу сатылган окшогон таланты болгон биздин сонун замандашыбыз. Жетеген биздин студиябыздын коногубузда. Кош келипсиз. Рахмат. Кандайсыздар ошол сиз ошол көптөн бери мындай жылдыз болуп, баары чолпон жылдыздай болуп биздин медиада да чыгып турчуңуз, көптөгөн концерттерди берип турчуңуз, бирок акыркы бир жыл ошо көрүнбөй калдыңыз. Эмне себептен ушундай болуп калды? Бул нерсеге себепкер окуялар бар. Көптөгөн себептер бар десем болот. Себеп дегенде адам өзүнүн кесибин тандап алгандан кийин такшалып жүрүп отуруп кандайдыр бир тепкичтерден өтөт экен да. Мисалы биринчи эл алдына чыгып көргөндөн кийин эл алдына чыгып көргөн жагып калат. Дагы көбүрөөк чыгып көрсөм дейсиң. Көбүрөөк чыгып баштагандан баштап сен өзүң сыяктуу эле таланттуу балдарды көрөсүң. Мына ошолор менен бирдей деңгээлде болсом дейсиң. Ошентип деңгээлиң өскөн сайын адамдын өзүнө болгон талабы да күч болуп баштайт экен да. Мынакей 2017 жылы, калп айтпасам, 2018 жыл экен. Мына кыргыз элдик музыкасынын жумалыгында комузчулук боюнча баш байгени алгандан кийин мен өзүм алдыма бир чоң тапшырма койгонмун да. Эми мен кыргыздын музыкасына, кыргыздын маданиятына жеке өзүмдүн салымымды кошоюн деп. Ал нерсе эми чынын айтканда бардык адамдын колунан келе бербейт да. Бул менин өзүмө болгон сыноом болду. Азыр дагы ошол сыноодон өтүүдөмүн деп айтсам болот. Ошол мен буга чейинки билген, ырдап жүргөн ырларды, чертип жүргөн күүлөрдү, айтып жүргөн дастандарды, билген жомоктордун баарын тең мындай калың элдин катмарына, мындай жөнөкөй адамдарга, жекеле маданияттын, жобосу адабияттын кызматкерлерине эмес, ошол кыргызмын деген жекеле кыргыз эмес, бардык эле адамзатка биздин маданияттагы жомоктордун, уламыштардын, күүлөрдүн жана ырлардын тарбиялык мааниси өтө зор. Бул жекеле тарбиялык мааниси эмес, бул адамдын физикалык денесине, касиетине, азыркы сөз менен айткан энергиясына деп коебуз. Ошонун бардыгына өтө күчтүү таасир берген нерсе биздин маданият. Деги эле маданият деген нерсе ошондой болгон экен. Мына ошол бийик деңгээлге жетишүү үчүн күрөшүп жүрөбүз азыркы учурда. Буюрса жакында элибизге ошол эмгектерин чекесинен чыгып баштайт. Жакында көп болосуздар деп ойлойм. Сонун. Ошол эле учурда биз өткөн ошо эфирге чейин бир нече маек кылганбыз. Анан Ак Жолтой деген сонун бир досубуз бар болчу. Тек каршы былтыр өтүп кетти. Анан ошол жаркын эреси үчүн бир фонд ачабыз деген бир ниет
бар дегенсиз. Ошол азыр Туура. ошол фонд жөнүндө эмне максат менен иштейт? Ошол Ак Жол тойдун иштерин улантасыңарбы же дагы бир башка бир багытта иш алып барасыңарбы? Ошол жөнүндө айтып кетпесизби? Жалпысын биринчи суроом Ак Жол той жөнүндө айтып бериңиз. Кандай бир киши болгон, анткени көптөгөн адамдар жаш болгондуктан тааныбай калган, ошондуктан Ак Жол той жөнүндө айтып кетиңиз. Анан ошол Ак Жол той фонду, маданият жана агартуу фонду эмне иш алып барат? Жарайт. Ак жол деп койчу элем, мен жөкөш деп койчумун. Жөкөш дегенин себеби өзү ак жол той болуп атса эмне үчүн жөкөш деп менден сурашчу да. Менин өзүмдүн чоң атам Сабит деген киши болгон. Өзү согушка барып, согуштан жарадар болуп келген. Өмүр бою айылда, мектепте мындай элге кызмат кылган киши болгон экен. Мен ал кишини тилекке каршы көрбөй калдым. Ошол чоң атамдын жападан жалгыз досу болуптур Жөкөш деген. Ошо мен чоң атам кайтыш болуп кеткенде мен жетим калдым деп ыйлап кетиптир да. Экөөнүн достугу чынында күчүк болчу экен. Анан ал окуяны угуп калып, мен да кичинемден кыялданчумун да, мен да ушундай досум болсо деп. Мына ошондой досторумдун бири эң жакыным болчу десем болот Акчол досумду. Акчол болчу. Экөөбүз кандай десем, экөөбүз үчүн көбүнчө адамдарга мындай маселе жараткан, же болбосо адамдарга жакпаган нерсе биз үчүн күлкү болчу да. Биз күлүп жайнап жүрүп жеңчүбүз ошол маселенин бардыгын. Экөөбүздүн чоң-чоңдогон максаттарыбыз, кыялдарыбыз бар эле. Чогуу аткарабыз дечүбүз ошонун бардыгы. Бирок буйрук экен, жалгыз эле Акчол эмес, анын жанында Жоомарт, Тырысбек, өзүмдүн бир тууган энем Кубатбек, Анаяшыбыз, Изарт бир күндө жок болуп кетти. Бул да Кудайдын буйругу экен, бул да сыноо экен. Жаткан жери жайлуу болсун, Кудайдан болсун. Эми ошол Ак Жол той досубуз менен максат кылган иштерибизди улантуу үчүн жана ошол Ак Жол тойдун элине кылгысы келген кызматты мынакей аркасында калган достор биз кылалы деген ниетте ошол Ак Жол той деген фондду ачалы деп турабыз. Буюрса ошол фонддун жардамы менен, ошол фонддун карамагында биз элибиздин маданиятынын мындай көрүнүктүү азыркы жаш мындай чеберлерин чогултуп бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып туруп ошо элибиздин маданиятына өзүбүздүн салымыбызды кошолу деген тилек менен турабыз. Буюрса алдыбызда чоңдогон пландар бар, чоң иштер буюрса башталып жатат. Кудай өзү жар болсун деп туруп, акырындан баштап жатабыз азыр. Айтканыңыз келсин, Кудай буюрса чоң ийгилик албаган ийгиликтерге жетишебиз. Жана ушул кыргыз эң негизгиси кыргыз элине жалпы музыкага, маданиятка да салымы зор болот деген ишеничтебиз. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында Курултай аттуу кыргыз хип-хоп маданиятын колдоочу бирикмесинин колдоосу менен чыккан ырга көңүлүңүздөрдү бургуңуздар. And I meet the night with the light of my cell phone. Every day I search for something I don't know. But when I see you, everything starts making sense. Yeah. Only now, after all these helpless days. But I know I got away. And I know I got away. After all I did for you, after all you did for me, it's the fire inside of us, let me feel. Cause I got you, cause I got you, baby. Cause I got you, cause I got you, baby. Cause I got you, cause I got you, baby. Cause I got you, cause I got you, baby. Performing on the Sadness Avenue. Cars are waiting when the traffic lights go blue. You're so beautiful as last lit cigarette. I can see how your face is turning red, but I know I got away, and I know
I got away. After all I did for you, after all you did for me, it's a fire inside of us. Let me feel, 'cause I got you, 'cause I got you, baby, 'cause I got you, 'cause I got you, baby, 'cause I got you, 'cause I got you, baby, 'cause I got you, 'cause I got you, baby. Ушундай биздин чыгарылышыбыз аягына келди. Сиздерге дүйнөдөгү болгон бүт жакшылыктарды каалайбыз. Сиздер менен мен Жамал болдум. Төстүү тасма берүүсү. Көрүшкөнчө.